Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеодо ушундай сонун кекс жасайбыз. Анын үчүн сахарга бир аз туздан кошуп, аралаштырып, 3 жумурткага 3 жолу бөлүп салып алабыз. Биринчисин салып аралаштырып, андан кийин дагы салып аралаштырып, акырында ушундай көбүк пайда болуш керек. Ага сүттү куябыз, андан кийин суу майды куябыз салатный. И баарын дагы жакшылап бир миксерлеп алабыз. Эми болсо унга разрыхлитель салып, какаоду кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Бул аралашмабызды дагы 3кө бөлүп салабыз. Бир аз салып, ээлеп салыңыздар, эч кандай комочук калбаш керек. Ээлеп салып алабыз дагы, аралаштырабыз миксер менен. Чындыгында бул рецепт аябай сонун болот экен. Даамдуу, влажный, сонун кекстер чыгат. Биздин үй-бүлөбүзгө аябай жакты. Сиздерге дагы жасашыңыздарды сунуштаймын. Мынакей миксерлеп алабыз, баарын жакшылап. Андан кийин бул аралашып бүткөндөн кийин дагы бир салып, дагы аралаштырабыз. Ошентип 3кө бөлүп салып алабыз. Мына ушундай камыр даяр болот. Аягында лопатка менен дагы бир сыйра аралаштырып алыңыздар. Чекелеринде калып кеткендер бүт баары аралашыш керек. Андан кийин мен жаңгакты колдондум. Сиздер кааласаңыздар кошсоңуздар болот, кааласаңыздар мейиз кошсоңуздар болот. Ал өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша болот. Мындай формочкага куюп алдым. Бир аз ашып калды эле. Жанына дагы обычный кекстин формаларына дагы коюп чыктым. Видео рецепттерди жагып аткан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, подписаться болуп, жана кийинки видеолордо кандай рецепт тартышты дагы жаза кетсеңиздер, мен иншаллах сиздердин рецептиңиздерге карап жасаганга аракет кыламын. Мынакей ушинтип куюп алдым баардыгын. Андан кийин печке 180 градуска 30-35 мүнөттө бышат. Мына бышып чыккан кекс. Аны секин этияттык менен формадан чыгарып алабыз. Андан кийин мен шоколад, обычный эле Казакстан шоколадын деле колдонсоңуздар болот. Эртип алдым, ага бир аз жаңгактан коштум, грецкий жаңгактан. Андан кийин үстүнө сүртүп чыктым. Мынакей кыздар, өзүңүздөр көргөндөй аябай сонун болуп чыкты. Кесип азыр дагы көрсөтөм. Өтө сонун көтөрүлдү, жумшак. Жесеңиздер эми прям шоколадный сонун болду. Сөзсүз түрдө сиздерге жасап көрүүнү сунуштаймын. Анткени бул чындыгында сонун даамдуу болот экен. Эгер видео жакса, дагы бир жолу айтайын, лайк коюңуздар. Жана кийинки видеолорумду дагы көрүп кетиңиздер. Жакшы сөзүңүздөрдү жазыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин Аллахка аманатсыздар.